Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah Menhec-i Salik'in kitabının orozo bölümünün sabağızda ulantabız. Ötkönki sabaqtarda orozonun şartlarını jana orozoda üzürlü adamdardı jana aların hökümdörünü oku ötkönbüz. Bu sabaqta orozonu buzuuçu nerseler jönündө okuyuz. Bul almayıp jatat. وَمَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِطْرُهُ بِأَكْلٍ أَوْ بِشُرْبٍ. Kimdeki orozodo ozunu tamak aş jeu menen içүү menen açып алган болсо, атайлап açып алган болсо, ал казасын гана кармайт dedi. Ага андан башка эч нерсе важип болбойт dedi. Эми атайлап орозону ачкан болсо, орозосун бузган болсо, бул чоң күнөөлөрдүн бири, эң чоң күнөөлөрдөн. İbn Mas'ud radıyallahu anh aytat: "Men aftara yawman min Ramazan min gayri uzrin fela yujzi'u siyamu'd dahri ve law samahum." Эгерде кимдеки орозодо үзүрсүз оозун ачып алган болсо, анда ал өмүр бою орозо кармаса да анын ордуна өтпөйт дейт. Алымдар айтышат, кимдеки атайлап орозосун бузган болсо, ал чоң күнөө кылды. Андан тооба кылыш керек. Жана ошондой эле ошол күнүнүн ордуна кийин казасын кармаш керек. Сөзсүз түрдө казасыны кармаш керек. Бул чоң күнөө атайлап орозосун ачкан. Атайлап орозосун ачкан болсо деле казасын кармаш керек экендигине далил Abdullah ibn Umar деген сахаба айтат: "Мен зарa'аху qayy falaysa alayhi qada wa man istaqa fa alayhi qada." Kimde kim кускусу келип, кармай албай, өзүн кармай албай кусу берген болсо, анда ал казасын кармабайт dedi. Орозосу бузулбайт, уланта берет. Ал эми ким атайлап кускан болсо, өзү атайлап кускан болсо, анда ал казасын кармаш керек dedi. Ушул сыяктуу эле алымдар айтат, бардык кимде ким атайлап орозосун бузган болсо, ал сөзсүз түрдө казасын кармаш керек дейт. Бирок эскерте кетчү нерсе бул атайлап орозону бузуу бул чоң күнөөлөрдөн. Эми бул алым ушул кыскача орозону бузуучу нерселерди эскерет. Биз ошол орозону бузуучу нерселерди тартиби менен биринчи айтып эскерип өтөлү далилдер менен. Андан кийин бул алымдын жазганын китептин окуйбуз. Негизи алымдар бул жерде бир эреже айтышат. Негизи эч бир нерсе орозону бузбайт. Кайсы нерсе бузат? Эгерде ошол бузуучу экендигине, орозону бузуучу экендигине шарияттан далил келген нерселер гана бузат. Эгерде далил жок болсо, бир кандайдыр бир амалдын орозону бузабы же бузбайбы деп талашып аткан болсок, талашып калган болсок, ага далил сурайбыз. Ушул бузуучу экендигине далил барбы деп шарияттан. Эгерде далил бар болгон болсо, туура далил бар болгон болсо, анда ал бузуучу болуп саналат. Эгерде далил жок болгон болсо, анда ал оозду ачпайт, орозону бузбайт. Эми алымдар орозону бузуучу нерселер жалпы 9 нерсени эскеришкен. Биринчиси болсо ал-аклу ва-шурб ва куллу таам. Жана ошондой эле жеп ичүү, суусундук болсун, же болсо жей турган болсун, бардык тамак аштын баарыгыны ошол суусундукту ичүү же болбосо тамак аш жөө ушул бузат. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Ve kulu veşrabu hatta yetabayyana lekumul khaytul abyadu minel khaytil aswadi minel fajr." Seler ак жиптен кара жип айырмаланып калганга чейин, ошо таң кезге чейин жеп иче бергиле, андан кийин кармагыла dedi. Демек ошол кезге чейин жеп ичсе болот тамак ашты. Андан кийин кармоо керек, оозду жабуу керек. Бул ошол кечке оозду жабууга далил болот. Тамак аштан тыйылуу керек экендиги. Эгерде тамак аш жесең, анда орозо бузулат. Жана ошондой эле Бухариде келет, хадис кодисиде Аллах Таала айтты: "Яда таамаху ва шарабаху ва шахватаху мин ажли." Мен пендем ошол орозодо деди, тамагыны жана суусундугуну жана өзүнүн шахватыны мен үчүн таштайт деди. Демек орозодо эгерде буларды таштабасаң, анда орозоң жараксыз болот. Эми бул тамак аш ооздон башка жактан кирсе деле, мурундан киреби башка жактан кирсе деле, тамак мааниде болгон, тамактын маанисинде болгон жана ошондой эле суусундуктун маанисинде болгон нерселердин баардыгы кайсы жактан кирбесин ал оозду ачат деп алымдар айтышат. Бул жөнүндө алымдар арасында ижма болгон. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ва балиг фил истиншак илля ан такуна сайман." Мурдуңду чайкаганда, даратта мурдуңду чайкаганда катуу тартып чайка деди. Бир гана ороз абалында катуу тартпа деди. Неге? Ороз абалында мурдуңдан суу кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ошол нерседен кайтарды. Демек, оозду ача турган нерсе бул тамактын жана суусундуктун маанисинде болгон нерселердин баардыгы ошол ичке кире турган болсо, ал орозону бузат.
Orozонун экинчи бузуучу нерсе бул аялга кошулуу. Эркек аялга кошулуусу. Кошулгандан максат ошол эркектин жыныстык мүчөсү аялдын жыныстык мүчөсүнө кирүүсү. Ал майны урук чыкса дагы, чыкпаса дагы ошол жыныстык мүчөсү кирген болсо, анда ал орозо бузулат. Буга далил Сахih Бухари Муслимде келген хадисте Абу Хурайра радhiyallahu anhu риwayat кылат. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip aytты: "Halaktu ya Rasulullah, ey Allah'ın elçisi, men öldüm" dedi. Oşonda Peygamberimiz aytты: "Ve ma ahlakak? Seni öldürgen ne oldu?" degende, "Qala waqa'tu ala imrati fi nahar Ramazan." Men orozodo kündüzü ayalıma koşulup koydum dedi. Жана ошондой эле жогоруда эскерилип өткөн хадисте Пайгамбарыбыз айтты, Аллах Таала айтып жатат хадис кудусиде: "Яда таамаху ва шарабаху ва шахватаху мин ажли." Өзүнүн тамак ашыны, суусундугуну жана шахватыдан максат ошол кошулуу, ошону мен үчүн таштайт dedi. Бул алымдар арасында ижма болгон. Кайсы бир адам аялына кошулган болсо, жыныстык мүчөсү аялдын жыныстык мүчөсүнө кирген болсо, ал урук чыгарбаса деле орозосу бузулат экендигинде талаш жок, ижма болгон. Андан кийин айтып жатат, үчүнчү бузуучу нерсе, орозонун үчүнчүсү бузуучу нерсе бул ал-инзалу мa'al mubashara. Аялга кошулбасаң дагы, жыныстык мүчөсү кирбесе деле, бирок уругу чыккан болсо, ошол кучактап өпкүлөп атканда уругу чыккан болсо, анда орозо бузулат. Бул дагы алымдар арасында ижма болгон, алымдар арасында талашсыз маселе, орозонун бузуучу нерсе экендигине. Ал эми түшүркөп уругу чыгып кеткен болсо, анда орозо бузулбайт. Бул да алымдардын арасында талашсыз болгон ижма маселелерден. Төртүнчү бузуучу нерсе бул al-azmu alal fitr деп коет, оозду ачтым деп ниет кылуу. Орозону бузууну ниет кылуу. Ал тамак аш жебесе дагы, суусундук ичпесе дагы, орозонун бузуучу амалдары кылбаса дагы, орозомду буздум деп ниет кылган болсо, анда ал орозосу бузулат. Анткени орозо эртеменден кечке чейин ниет менен болуш керек. Ошол ниетиңди бузуп атсаң, орозо кармаганымды буздум болду, оозумду ачтым деп туруп тамак аш жебесең деле орозо бузулат. Бирок экиленип аткан болсо, анда ал бузулбайт. Мисалы үчүн оозумду ачып берсемби, ачпасамбы деп ушундай турган болсо, анда ал бузулбайт. Бирок бирөө оозумду ачтым болду деп туруп, ошо жегенге тамак аш таппай калса деле, ал орозосу бузулат деп айтышат алымдар. Эми 5-чи орозону бузуучу нерсе болсо, бул атайлап кусуу. Бул дагы 4 мазхабтын ою. Абдуллах ибн Умар деген сахабадан келген, бул жөнүндө эскерип өттүк. Айтты: "Ман истаqa fa alayhi al-qada wa man zara'ahu qay fala qada alayhi." Кимде ким атайлап кускан болсо, ага ал казасын кармаш керек. Эми ким атайлабай эле өзүн кармай албай кускан болсо, анда ал казасын кармабайт dedi. Бул 5-чи орозонун бузуучу нерсе. 6-чысы болсо хижама кылдыруу. Хижама кылдыруу орозону бузат. Хижама кылгандын дагы, хижама кылдыргандын дагы орозосу бузулат. Буга хадисте келген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Шаддад ибн Аус деген сахаба риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хижама кылып аткан кишинин жанынан өтүп баратып айтты: "Афтарал хажим вал махжум." Хижама кылган дагы, хижама кылдырган дагы орозосу бузулду dedi. Бул негизи алымдардын арасында талаш маселе. Бул имам Ахмадтын ою ушундай. Хижама кылган дагы, хижама кылдырган дагы орозосу бузулат. Жана ошондой эле алымдар айтышат, ушул хижама менен орозо бузулат деген алымдар айтышат, хижамага ошондой эле бардык жанакы бузук арам кандар, жаман кандарды чыгарган дененин кесип ошондой арам кандарды чыгаруу дагы кыяс кылынат деп. Эгерде ошондой денеден арам кандарды чыгарган болсо, хижамадан башка жол менен дагы ал дагы орозосу бузулат деп айтат. Аны эми таза кан чыгарган болсо, анализге кан тапшырган болсо, же болбосо бирөөгө кан берген болсо, анда орозо бузулбайт деп айтышат. Анткени ал таза кан. Качан бузулат? Ошол хижама сыяктуу болуп, арам кандарды чыгарган болсо, анда орозо бузулат. Ал эми 7-чиси бул ридда. Динден, исламдан кайтып кетүү. Куфур иштерди кылып динден чыгып кетүү. Динден чыккан болсо, анда ал орозосу жараксыз болот. Аллах Таала айтат: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук." Эгерде ширк кылган болсоң, анда амалдарың жараксыз болот dedi. Динден ким кайтып кеткен болсо, анын орозосу жараксыз болот. 8-чи болсо, өлүп калган болсо, анда ал орозосу, ошол күнгө орозосу, бузулат орозосу жараксыз болот.
9-нчысы болсо хайз. Хайз жана нифас. Аялдардын хайз кандыгы жана нифасы. Ошол орозо кармап атканда аялга хайз келип калган болсо же нифас келип калган болсо, анда андан орозосу бузат, орозосу жараксыз болот. Бул жөнүндө орозонун шарттарын айтканда айтып өткөнбүз. Ушул 9 нерсе жалпысынан орозону бузуучу нерселер жана ушулардын маанисинде болгон нерселер кирет бул нерсеге. Эми бул китепти окуй турган болсок, бул алмайтты би аклин ау би шурбин. Кимде ким тамак ичкен болсо же болбосо сусундук ичкен болсо орозосу бузулат деди. Ал казасын кармайт деди. Ау кайин амдан же атайлап кускан болсо, ау хижаматин же хижама кылдырган болсо, ау имнаин би мубашара же болбосо ошол аялына жакындап кошулбаса дагы уругу чыккан болгон болсо, анда ушул нерселерди кылган адамдар казасын гана кармайт деди. Ал эми илля ман афтара bijima'in fa innahu yaqdi wa yu'tiqu raqabatan fa in lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati fa it'am 60 miskina. Bir gana ayalına koşulup orozosун buzgan adam ne kılat dedi? Al kolundan gelse eğer de birinci bir kulda azat kılat dedi. Eğer de kolundan kelbesi anda 2 ay katarından orozo karmayt dedi. Eğer de aldağın kolundan kelbesi anda 60 kedeydi toygozot dedi. Demek kimdeki morozot ayalına koşulup koygan bolsa, uşul tertip menen kılat. Birinci orozosun oşol koşuluu menen ayalına koşuluu menen buzgan bolsa, birinciden kul azat kılat. Eğer de kul azat kılуу jok bolgon bolsa, anda 2 ay katarından orozo karmayt. Eğer de 2 ay katarından orozo karmauga da mümkünçülüğü jok bolsa, anda 60 kedeydi toygozot. Jana oşondoy эле алымдар айтышат, башка алымдар. Ушул күндүн казасында кармайт. Ошол бузган күнүнүн казасындагын кармайт деп айтышат. Ушул жерге чейин эми орозонун бузуучу нерселерди айтып өттү. Орозону бузуучу нерселерини кыскача айтып өттү. Андан кийин айтып жатат: "Ва кала наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен насия ва хува саим, фа акала ау шариба, фальютимма саумаху, фа иннама ат'амаху Аллаху ва сақах." Muttafaqun алейх. Эми орозодо унуткан абалда, билбеген абалда, унуткан абалда оозун ачып алган болсо, бирдеке жеп алган болсо, анда эмне кылат деди. Ал жөнүндө хадисте айтып жатат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кимдеки орозодо унуткан абалда тамак жеп алган болсо, же суусундук ичип алган болсо, анда ал орозосун уланта берсин. Аны Аллах Таала тамактандырыптыр жана суу ичириптир" дейт. Бул Бухари Муслимде келген хадис. Демек, орозодо бул баарына тиешелүү деп айтышат алымдар. Шариятта ушундай эреже эскеришкен алымдар. Шейх Ислам жана Ибн Кайим деген алымдар эскеришкен. Кимде-ким бир арам нерсени унуткан абалда, билбеген абалда кылып алса, ал кечиримдүү. Бул жерде дагы орозону бузбаш керек эле, тамак жебеш керек эле. Эгерде унуткан абалда орозону бузуучу нерселерди унуткан абалда кылып алган болсо, ал орозосун уланта берсе болот. Ал дароо эстеген замат тыйылыш керек дагы жана орозосун уланта бериш керек. Ал орозосу бузулбайт. Ушул жерге чейин орозону бузуучу нерселерди эскерип жана орозону бузуучу нерселерди унуткан абалда кылса кандай болот, ошолордун өкүмдөрүн баяндады. Эми кийинки сабакта иншалла орозонун кээ бир сүннөт амалдарыны эскерип өтөбүз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.